мындай президент менин оюмча 100 жылда бир келет. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз президент болуп келе электе биз үй бүлөбүз менен чет өлкөдө мигранттардын катарын толуктап жүрчүбүз. Анан сиз президент болуп бисмилла деп баштаганда сиздин энергияңызды көрүп, ушу көзүңүздүн бир жанып турган жалынды көрүп, жана карапайым эл менен тил табышканыңызды көрүп, сизге чоң үмүт пайда болду. Жана чоң ишеним пайда болду. Дароо үй бүлөбүз менен мекенге кайтып, кандайдыр бир деңгээлде кыпынча бир кумурскачалык бир жардам болсо дагы берип калалы. Кыйынчылык учурда жанагындай сизге болгон ушундай бир хейт болуп аткан учурларда видео чыгарып, жакшы сөздөрдү айтканга, жаман пикирди оң жакка бурганга аракет кылып келдик. Анткени сиздин алдыга койгон максатыңызды жана ошол Кыргызстанды өнүктүрүп калайын деп шашып ошо бир эмгектенгениңизди көрүп, баалап, жана бир кандайдыр бир деңгээлде пайда келтирели деп биз дагы аракет кылдык. Ар кандай сөздөргө кабылдык, жаман сөздөрдү уктук, до конца ашник деген атка кондук, же бир кандайдыр бир тыйын алып атат, ушундай сатылма деген дагы бир кээ бирлөрүндө ушундай пикир пайда болду. Керек болсо өзүмдүн атам дагы сизге каршы болуп жүрчү эле, бирок кийин оюнан кайтып, сиздин кылып келген иштериңизди көрүп, баамдап, азыркы учурда менден өткөн до конца ашник айланды. Садыр Нуркожоевич, мынакей бүгүн дата белгилүү болду. Кудай буйрса экинчи срокко аттанып жатасыз, ийгилик каалайбыз. Жана чын жүрөгүм менен буга чейинки ишенимди ашыгым менен актап келгениңиздин берекеси менен жана ошондой эле сизге болгон адамдык сапатыңызды баалап, биз жеке үй бүлөбүз менен сизди кайрадан колдойбуз жана биринчилерден болуп ушул видеону чыгарууну туура көрдүк. Садыр Нуркожоевич, Алла таалам өмүрүңүзгө береке берген болсун. Мынакей Кыргызстанды өнүктүрүп калайын деп жан сабап, түн уйкудан калып, керек болсо менин божомолумду 3-4 эле саат уктайт окшойсуз. Эл журт. Эми менин азыркы жогоруда айтылган сөздөрүм канчалык деңгээлде туура жана туура эмес, комментарийге билдириңиздер жана класс басыңыздар. Дагы бир айта кетчү жагдай. Тагдырдын тамашасына мен таң калып жатам. Бүгүн биз көптөн бери датаны күтүп жүрдүк элек, өзүбүздүн адамга адам керек деген тасмабызды качан чаат болдук эмес деп, киночулар муну даана түшүнөт. Датабыз дагы бүгүн анык болду. 10 сентябрь. Адамга адам керек деген. Ошондуктан Садыр Нуркожоевичтин кылып жаткан эмгектерин баалайлык. Мындай президент менин оюмча 100 жылда бир келет. Келет, жакшы инсандар келет, бирок мындай энергиялуу, мындай элдин тилин тапкан, карапайымдын, жаш баланын тилин тапкан, карынын тилин тапкан жана ушундай бир акылдуу, жаш энергиясы мол инсандарды иштете билген чечкиндүү инсан 100 жылда бир келет менин оюмча. Барктайлык жана кадырына жетелик. Адамга ыраазы боло албаган эч качан Кудай таалама ыраазы боло албайт. Адамга адам керек. Ийгилик болсун.